Айжамал Рустам кызы Ош шаарынын тургуну 6 жылдан бери жеке ишкерлик менен алектенет. Тагыраагы соода тармагында эмгектенет. Мамлекеттик ипотекалык негизде берилүүчү үйлөр баарына тегиз берилерин угуп кубанууда. Мамлекеттик кызматта иштебей туруп деле эми шаардан батир алууга кезекке туруп, 15 жылга бөлүп төлөө шартын пайдаланып, турак үйлүү болууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн айтат. Үй алам деп эле кыялданып жүрөм, бирок шарт алып алганга баарында эле шарт боло бербейт. Эми мына мамлекеттик ипотека программасы региондорго да ишке аша башташыптыр. Бул өтө аябай жакшы жаңылык, кубандырат. Эми мен өзү ушул жерде иштейм, жеке ишкермин. Курулуп жаткан ипотекалык үй аябай сонун пайызда берилип жатыптыр. Эми ошонун негизинде биз дагы очередке турабыз деп атабыз, буйруса. Элге ушунчалык мүмкүнчүлүк бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Келечекте үйгө муктаж болгон жарандарды камсыз кылуу үчүн өлкөнүн бардык аймактарында көп кабаттуу үйлөр курулат. Анын ичинен Ош шаарында 9 кабаттуу, 190 батирлүү калаанын Туран-Кечи районунда салынат. Учурда долбоорлуу иштери аяктап, Ош шаардык мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасы менен өз ара келишим түзүлгөн. Ал келишимге ылайык жергиликтүү оператор катары Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасы куруучу катары чыгуусу. Ошол мезгилде жер тилкесин, долбоорлоо иштерин аткаруусу, ал эми мамлекеттик ипотекалык компаниясына каржылоо иштерин уюштуруу маселелери келишимде көрсөтүлгөн. Ал эми 100дөн ашуун 4986 батирлүү көп кабаттуу үйлөрдү Ош аэропортуна баруучу жол боюна куруусу күтүлүүдө. Азыркы тапта Ош шаарынын набережная тилкесинде 2А дарегинде котлова казылып даярдалган. Имарат 9 кабаттан турат. Жарандар үчүн бардык шарттар каралган. Жер аянты 4200 квадрат метрди түзөт. Машина автопарковка каралган. Ал жерде шарты бардыгы менен бар. Биринчи кабаты коммерциялык багытта, жалпы аянты 8-17 метр квадратты түзөт. Андан сырткары экинчи этаждан 9-чу этажга чейинки, экинчи кабаттан 9-чу кабатка чейин жашоочулар үчүн 7464 чарчы метр квадрат каралган. Ал жерде батирдин саны 96. Калкты социалдык батирлер менен камсыздоону жөнгө салууга багытталган жарлыкка ылайык мамлекеттик ипотекалык турак жай алуу үчүн алдын ала 50% төлөмү менен 15 жылга чейинки мөөнөткө берилет. Андан сырткары 4% үстөк менен бюджеттик кызматкерлерге, жеке жарандарга 8% менен берилет. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Ошто 600дөн ашуун жаран мамлекеттик ипотекалык компанияда кезекте турат. Зарина Рахманбердиева, Муслим Ахмеджанов, Фото РК Ош.